Бүгүн 11 октябрь эл аралык кыздар күнү. Бул күндүн урматына арналган иш-чара Ош технологиялык университетинде, Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитетинин демилгеси менен университеттин аялдар кеңеши жана жаштар комитети тарабынан уюштурулду. Жолугушууга Ош шаардык кеңешинин депутаты, тележурналист, Асылзат коомунун президенти Нуркыз Кадырбекова катышты. Бул жолугушууда биринчи кезекте кыргыз элиндеги кыздардын, деги эле аялзаттын орду тууралуу кеңири талкуу жүргүзүлдү. Кыргыздар эч качан кызды басмырлап төмөн койгон эмес. Ар дайым кыздын орду үйдө, төркүндө бийик деп саналып, аяр мамиле жасалып келген. Биздин элде сакталган багуулуктар азыркы ааламдашуу алкагында коомчулук үчүн канчалык деңгээлде өзгөрүлгөндүгү тууралуу дагы көптөгөн ойлор айтылды. Азыркы күндөрдө кыздарга болгон мамиле, алардын ар кандай турмуштук жагдайлардан улам туш болуп жаткан көйгөйлөрү, аларды болтурбоо үчүн көрүлгөн иш-чаралар, кыздарга үй бүлөдөгү мамиле, тарбия жана башка көптөгөн маселелер талкууланды. Бул майрам 2012-жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделген. Анын негизги максаты кыздарга байланыштуу социалдык көйгөйлөргө, теңсиздиктерге өзгөчө көңүл буруу болуп саналат. Кыздардын билим алуусун, толук кандуу тамактануусун, медициналык тейлөөнү, коомдук укуктарын жана басынтуу, күч колдоону, өзүнүн ыктыярсыз турмушка узатуу жана башка маселелердин алдын алууга багытталат. Ар бир нерсе коомдук зарчылыктан келип чыккан сыяктуу эле коомдо кыздардын өнүгүүсү жана өзүн коргоосу, алардын корголуусу маанилүү болгондугу үчүн бул дата коюлган жана биз менен сиз майрам катары эсептейбиз. Бирок мунун бир жакшы жери, бир мезгилде аялдар өздөрүнүн добуш берүү укугу менен чыккан 8 март аялдарды сүйүү майрамына арналган сыяктуу биз кыздарды дагы бир рет аздектеп сүйүү майрамына айландырып алдык. Бул сонун нерсе, келечеги сонун. Мен ойлойм, кыздар болочоктогу өз мамлекетиндеги улутту тарбиялап аткан жоопкерчилигин алып, өзүн өнүктүрүп, сүйүп, алдыда корголгон жана сакталган болуш керек. Ал үчүн коом, улуумун биз баарын аракет кылышыбыз керек.